комбинат аймагынын балыкчы достук ынтымагы коомдук бирикмесинин 1987-лерден 2002-жылкы жаш муундар арасында кезектеги кич футбол турнири өткөрүлдү. 2 жылдан бери ай сайын уюштурулуп келе жаткан турнирде бул жолу 10 команда күч сынашты. Маракенин эң негизги максаты ортобузда дайыма урмат сый болсун деп, ынтымак болсун деп, анан биздин өсүп келаткан инилерге жакшы үлгү болсун деп, спортто жүрүшсүн деп дайыма уюштуруп турабыз. Муундар арасында ынтымакты бекемдөөгө, ден соолукту чыңдөөгө, сергек жашоого биримдикке үндөгөн 17-чи ынтымак кубогун 1995-жылкы муун өкүлдөрү өткөрдү. Маракенин максаты муундар арасында урмат сыйды, ынтымакты бекемдөө, спортту жайылтуу өсүп келе жаткан муунга үлгү көрсөтөт экенин уюштуруучулардын бири Рыскул Турлубек уулу билдирди. Ушинтип биз бир айда балыкчы шаарында турнир өтөт. Поколение турнири деп. Бир поколениеда бир командада. Ошондо 97-жылкылардан бир команда, 89-дан бир команда дегенде, ошондо 2002-ден баштап 87-ге чейин ушинтип чогулуп ойноп турабыз бир айда бир жолу. Балыкчынын жаштары ынтымактуу болсун. Ошентип ар дайым турнирлерде катышып жүрөр эле. Быйыл турнирде ошо бизди өткөрүп атабыз. 1995-жылдын жааматы. Бүгүнкү күндө 95-жылкы инилерибиз уюштурган турнирде биринчи месте алдык. 95-жылкы инилерибиз абдан чоң деңгээлде, республиканын деңгээлиндегидей даярданыштыр. Балдарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай эле калган командаларыбызга, баарыбызга балык шаарында ынтымагыбызды бекемдеп, баарыбыз ушундай сый менен эле жүргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бүгүн оюнубуз абдан жакшы болду, чоң деңгээлде болду. 5 травма. Ошо балдар 95-жылкы жааматка ыраазычылыгын билдирип, баары ден соолуктуу болушун, оорубашсын, ийгиликте болушун. Биздин группада 2002-жылкы инилер, анан 95-жылкы инилер болчу. Аларды биринчи оюнда 2002-жылкы инилерди 2-1 эсебинде уттук. Андан кийинки оюнду 95-жылкы инилерибиз менен ойнодук. Аларды да катуу оюн болду. 6-4 утуп алдык. Андан кийин 1-8-дон 87-жылкы байкелер менен ойнодук. Аларды дагы санын унутуп калдым, бирок аларды да уттук. Жакшы оюн болду. Анан эң эле күчтүү 93-төр менен полуфиналда кезиктик. Ошолор аябай алыбызды алды, жакшы оюн болду. Бирок күчтүүлөр утат дегендей 4-1 эсебинде утуп алдык. Финалда 95-жылкы инилерибиз менен кайра беттештик. Шотту унутуп калдым. Жакшы ойношту. Бирок күчтүү жеңет дегендей жеңдик. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөр диплом, медаль, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Биринчи орунду ээлеген командага тай, экинчи орунду багындырган футболчуларга 10 000 сом, үчүнчү орунга борух берилди. Ошондой эле мыкты команда, мыкты күйөрман, мыкты чабуулчу, кооз гол, мыкты дарбазачы сыяктуу номинациялар дагы тапшырылды. Жылыз Байисова, Багдоолот Искендеров, Волна Иссыкуля телерадио компаниясы.